Assalamu alaikum ardaqtуу Teskabар kanalının көрүүчүлөрү, кадырман кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Жараткан Алла Таалам бардыгыбызды бүткүл адамзатты жугуштуу оорулардан, коронавирустан жана башка айыккыс оорулардан, күтүүсүз келген бөөдө кырсыктан сактаган болсун. Азыр карантин учуру. Бүгүн 2020-жылдын 4-апрели Ош шаарында күн ачык. Күн чайыттай ачык. Аба ырайы жылуу. Асманда бир да булут жок. Элдин баары карантинде үйүндө өкмөттүн койгон талаптарын так аткарып, жеке жана үй бүлөлүк гигиенаны сактап, үйдө отурат деп ойлойм. Мен дагы үй бүлөм менен ошентип эле отурам. Бирок кээде жөн отура албай жатабыз. Бүгүнкү күндө интернет жана соц тармактарда өзүңүздөр көрүп байкап жатасыздар. Анча-мынча колунда барлар, мүмкүнчүлүгү барлар, максатында барлар, ниетинде барлар башка муктаж жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жакындан жардам берип, продукта тармагынан же болбосо акча каражаты, дары дармек тарабынан жардам берип, бири-бирине кол кабыш кылып жаткан учуру. Алардын катарында биз да барбыз. Тескабар маалымат жарнамалык агенттиги дагы карантин учурунда элге, муктаж үй бүлөлөргө жардам колун созуп жатабыз. Азыр мына бүгүн 4-5 үй бүлөнү мындай атайын продукта менен камсыздоо максатында жолго чыктык. Атайын маршруттук листти түзүп, мындай ар бир үй бүлөгө көрүп турасыздар. 2 литрлик ак май, чай, анан күрүч, вермишель, гречка, кесме, макарон көрүп турасыздар. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай комплектти жасап, чайы менен май, анан ун, 10 килограммдан ун, анан 5 килограмм пияз астында, мынанын астында картошка, сабиз, картошка 7 килограмм, пияз менен сабиз 5 килограммдан. Ар бир үй бүлөгө мына ушундай комплект кылып жасап, азыр мына 4 үй бүлөгө жардам берүү максатында бүгүн жолго чыктык. Мына ушундай жардамды башка күндөрү деле колдон келишинче уюштуруп жатабыз. Эми мен муну сиздерге мактаныш иретинде көрсөтүп жаткан жокмун. Чынын айтайын. Буга чейинки видеолордун комментарийлеринде же болбосо WhatsApp аркылуу жазылган ой пикирлерде Тескабар каналы дагы, силер дагы, Атакул дагы анча-мынча кайрымдуулук ишин жасап жатабы деген суроолор да көп. Мен ошолорго ответ катары, ошолорго жооп катары ушул нерсени көрсөтүп атам. Бирок буга чейин биз Кудайга шүгүр кайрымдуулук иштерин жасап жатабыз. Анча-мынча жаңы курулуп жаткан мечиттерге салым кошуп жатабыз. Анча-мынча курулуп жаткан ылай көл чыла болгон көчөлөргө жардам берип жатабыз. Жарыктандырууларга жардам берип атабыз. Колдон келишинче жардам берип жатабыз. Эми көп Алла жолундагы жасаган ишти көп эле көрсөтүп мактана бербеш керек. Ошон үчүн биздин жасап жаткан иштерди сурай тургандарга, сурагандарга жооп катары гана мына ушул чыгарылышты мен атайын айтып койдум. Ошон үчүн көрсөтүп атам. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Бул азыркы унаанын аркасында жасаган 4 үй бүлөгө бара турган бир жумага жетеби, 10 күнгө жетеби, карантин учурунда жетерлик бир үй бүлөгө жете турган продукта буюрса өзүнүн дарегине барат. Биз өзүбүз тизмелегенбиз. Болгондо дагы өзүбүздүн Тескабар каналынын көрүүчүлөрүнүн арасынан жардамга, продуктага өтө муктаж, кирешеси жок, муктаж, аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген гана үй бүлөлөрдү тандап алып, мына ошолорго атайын ушул продукталарды жардам иретинде алып кетип атам.
Азыр биринчи кезекте Анар кичи районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо майыптар жашаган үйгө барып, ал жерде бир жигиттин үй бүлөсүндө жардам беребиз буюрса. Андан чыгып мына бул Ак Тилектин Дыйкан кыштак конушундагы Черемушки же МЖК тарабындагы бир үй бүлөгө жардам беребиз. Андан чыгып буюрса Туран кичи районундагы дагы бир үй бүлөгө, ХБК кичи районундагы дагы бир үй бүлөгө жардам берүү бүгүн максатыбыз бар. Мындай жардамдарды колдон келишинче өзүбүздүн Тез кабар маалымат жарнамалык агенттигибиздин бюджетинин эсебинен жана анча-мынча бизге тааныш болгон колунда бар тааныш билиштердин жардам көмөгү менен уюштуруп жатабыз. Бул мактаныш эмес. Просто биз сыяктуулар, башка ишканалар, башка агенттиктер, башка колунда барлар үлгү алсын эле. Алар дагы кыймылдасын, алар дагы башка колу коңшу өзүнүн жашаган жериндеги же башка жерлердеги жардамга муктаж, үйүндө жер тамагы жок, курсагы ач болгон муктаж үй бүлөлөргө жардам берсин, алар да үйрөнсүн, көрсүн деген эле максат. Ошон үчүн гана ушул чыгарылышты сиздерге көрсөтүп атам. Мындай нерсени биз күндө жасабасак дагы ар эки күнүн биринде колдон келишинче муктаждарды тактап, алардын тизмесин, алардын даректерин, алардын абалдарын шаардык мэрияга, жергиликтүү бийликке, облустук администрацияга, комендантурага, колунда бар байларга, элдик штабка жеткиргенге аракет кылып атабыз. Анан бир нерсени айтып коеюн. Бул нерсени атакул машинасына жүктөп алып, кайсы үй бүлөгө кимге жеткирди экен көрсөтпөдү го дешиңиздер мүмкүн. Чындыгында баякы биз жеткире турган жардамга муктаж болгондор негизинен баякы бизди тартпай эле кой, көрсөтпөй эле кой дегендер. Ошон үчүн тихо мирно эле өзүнүн дарегине жеткиргенге аракет кылабыз. Алла Таалам биздин жана сиздердин кылган эхсандарыбызды кабыл кылган болсун. Бардыгыбызды жугуштуу ооруудан, коронавирустан сактаган болсун. Алла Таалага болгон ишеничибизди күчөтө берсин. Аллах жалгыз, Аллах билүүчү, Аллах көрүүчү, Аллах өзү тараза. Барын ордуна коет. Буюрса бул күндөрдө өтөт, бул убактылуу нерсе. Бул нерседен өтөбүз, жеңебиз, буюрса келечек алдыда. Жакшы жашоодо болот. Мына ушул энсиреген көчөдө буюрса биздин мекендештер нары бери эркин басып, эркин жүрүп, унаалар зыбылдап нары бери жүрүп кала турган замандагы ошол күндагы алыс эмес. Биздин бир гана мамлекет үчүн, элдин, калктын саламаттыгы үчүн болгон жардамыбыз бул үйдө олтуруу. Жеке жана үй бүлөлүк гигиенаны сактоо. Андан сырткары бири-бириңиздер, колу коңшу, тууган урук, көчөдө болобу, бири-бириңиздер менен болгон контактты, байланышты, социалдык аралыкты сактоо. Бири-бириңиздер менен көрүшүп учурашпаңыздар, только маска тагыңыздар. Кыскасы ушундай. Мен эми жолумду улантайын. Аман болуңуздар. Азыр мына бул жол менен Черемушкиге барабыз, Анарга барабыз. Буюрса Анарда жардамыбызды көрсөтөбүз. Бул жактагы посттон өткөргөн жок. Нарактагы постко бар деп атат. Кече нарактан өтө алган эмеспиз. Айтиев көчөсүндөгү посттон өткөрбөдү. Азыр буюрса жаңы жолдогу посттон барып өткөнгө аракет кылабыз. Үйдө отургуңуздар. Атакыл өзү не кылып жүрөт дебеңиздер. Бирок муктаждарга жардам беришибиз керек. Үйүндө ачка отурса, кантип үйдө аларды карап ойлоп отурабыз. Ушундай. Алла Таалам биздин эхсандарды кабыл кылган болсун. Үйдөн чыкпаңыздар. Бала чаканы, тууган урукту, жалпы коомчулукту сактап калыңыздар. Калктын саламаттыгы бул мамлекеттин келечеги. Мынаке, биз барын таркатып, эми болсо үйгө кайттык.
Үйгө барып, карантиндин эрежелерин туура так сактап үйдө отуралы. Биз менен чогуу болуңуздар. Биздин каналды көрүп туруңуздар. Биздин эски архивтерди дагы көрүп туруңуздар. Биз каналдын активдүүлүгүн жоготпош, түшүрбөш үчүн анча-мынча сиздерге WhatsApp аркылуу келген кабарларды чыгарып коюп жатабыз. Атак эч жакка чыкпай, эч кандай видео тартпай эле үйдө отурабыз. Андыктан биздин каналды көрүп туруңуздар. Акмалап туруңуздар. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Алла таалам бул илдетти бизден алыс кылсын. Мына ушул сыноодон эртерээк өтүп алганды Алла таалам насип кылсын. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Күнүңүздөр ачык болсун.